Yürü! Haydovchiliklarning stajirovka, transportning stajirovka. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азембек Козукеев кызматкерлеринин ишмердүүлүгү талкууланып, жол коопсуздугун камсыздоо багытындагы актуалдуу маселелер каралды. Азембек Козукеев тарабынан бир катар конкреттүү тапшырмалар коюлуп, айрыкча жол транспорт кырсыктарын алдын алуу, алардын санын азайтуу боюнча иштерди күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Мындан тышкары кызматкерлердин кесиптик даярдыгын жогорулатуу, жарандар менен иш алып барууда маданияттуулукту сактоо, кызматтык тартипти бекемдөө жана коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле калк арасында түшүндүрүү жана алдын алуу иш-чараларын активдештирүү тапшырмасы берилди. Жолугушуунун жыйынтыгында коюлган милдеттерди так жана өз убагында аткаруу ар бир кызматкердин негизги милдети экени белгиленди. Канча деген ДТПлар болуп баратат, канча деген посттор коюлуп атат, дислокациялар түзүлүп атат, бирок гласный текшергенде бир дагы пост жок болуп чыгат. Өлкөбүздө жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча ички иштер министрлигинин тапшырмасы менен мына түштүк аймагында келип отурабыз. Түштүк аймагында бүгүнкү күндө Ош Бишкек Чуакта жолунда кооптуу участоктордун баардыгына биздин патрулдук унаалар, биздин кызматкерлерди коюп иш-чара жүргүзүп атабыз. Иш-чаранын алкагында ар бир айдоочуну токтотуп, ылдамдыкты ашырбоону, кооптуу бурулуштардан этият болууну, чарчаса эс алууну, бир кандайдыр бир тобокелчиликтер бар болуу боюнча иш-чара жүргүзүп атабыз. Бул иш-чаранын жыйынтыгы менен өзүбүз дагы бир ыкчам кеңешмелерди өткөзөбүз. Дагы кандай бир сунуштар пайда болсо ошолордун баардыгын ишке ашырабыз. Жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу максатында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азембек Козукеев түнкү жана таңкы алдындагы убакытта рейдтик иш-чараларды күчөтүү боюнча тапшырма берди. Ушуга байланыштуу түнкү саат 4:30дан тартып республика боюнча төмөнкү иш-чаралар жүргүзүлөт. Транспорт каражаттары токтотулуп, ар бир айдоочунун абалы текшерилет. Айдоочулардын чарчоо жана уйку басуу белгилерин аныктоого өзгөчө көңүл бурулат. Чарчоо белгилери байкалган айдоочуларга транспорт каражатын андан ары башкарууга болбой тургандыгы түшүндүрүлөт. Зарыл болгон учурда айдоочуларга кооптусуз жерге токтоп, эс алуу сунушталат. Айдоочуларга жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптар жеткирилет. Жол кыймылынын эрежелеринин 2-8 пунктуна ылайык айдоочуга төмөнкүлөргө тыюу салынат. Мас абалында алкоголдук, наркотикалык же башка транспорт каражатын башкарууга, реакцияны жана көңүл бурууну начарлатуучу дары-дармектердин таасири алдында транспорт каражатын башкарууга, оорулуу же чарчаган абалда, жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч жараткан шартта транспорт каражатын башкарууга, кошумча катары айдоочуларга ылдамдык режимине өзгөчө көңүл буруу. 12 пункт. Калктуу конуштарда транспорт каражаттарынын ылдамдыгы саатына 60 км/ден ашпоого тийиш. 3 пункт. Калктуу конуштардан тышкары жеңил унаа каражаттарына ошондой эле уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннага чейинки жүк ташуучу автомобилдерге саатына 90 км/ден ашпоого тийиш. Ассаламу алейкум. Урматтуу айдоочу. Милициянын капитаны Ибралиев. Азыр служение кылып атабыз, рейд кылып атабыз. Ушу алыска бараткан айдоочуларды тозуп, документтерин текшерип, эскертип айтып, документтер жайында. Мына урматтуу айдоочу, көрүп атасыздар, жолдо жол кырсыктары аябай көп катталып атат. Ал 87% ошо айдоочулардын күнөөсү болуп атат да. Карама каршы багытка чыгып, обгон жасап, ошондой эле водительский солидарность деп коет. Айдоочулар бири-бирин сыйлабайт, бири-бирин артынан баягы жакын айдап, сүзүп алган учурлар көп катталып атат. Аны ремен тагынбай айдашат да, ошол эң негизги ошондой учурда ремен сактайт да. Ошон үчүн ремендерди тагынып, жол белгилерине башыйып, ылдамдыкты ашырбай, шашпай аман эсен жетип алыңыздар. Уйку келсе, шашпай жолдон чыгарып, эс алып анан кийин дальше кеткиле. Аман эсен каяка кетип атсаңар, аман эсен жетип алгыла жигиттер.
Бүгін 2 апрель 2026 жылы Нокен районунун жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери жана Бишкек УПСМ кызматкерлери биргеликте ушундай жолду сужение кылып, жасалма жол менен тарытып, иш-чара өткөрүп атабыз. Таңкы саат 4:30 баштап, азыр саат 6:30 болду. 2 саат ичинде грубый нарушениялардын баарын тозуп текшерип, ар бир келаткан автоунааларды тозуп текшерип, Ош Бишкек багытын, Бишкек Ош багытын эки тараптан текшерип, жүргүнчүлөргө, айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушундай иш-чара өткөрүп атабыз. Учурда 3-4 машина айып короого токтотулду. Ошондой эле анын ичинен бир автоунаада, Кундай санат автоунаасында 38 миң каршы бар экен. Ошону аныктап стоянкага коюлду. Андан сырткары Андан сырткары кошумча жабдык спринтерлердин ичине ашыкча отургучтарды кое алган спринтерлер аныкталды. Ошол менен жалпы жонунан 4 автоунаа айып короого токтотулду. Бул иш-чара өткөргөнүбүздүн максаты жол кырсыгын алдын алуу жана болтурбоо. Бардык автоунаалар текшерилип, уйкусу келген айдоочуларды жерге түшүрүп, бир 2 мүнөт 3 мүнөт сүйлөшүп, уйкуларын ачып, андан ары жолун улап атат. Бишкек шаарында өткөрүлгөн рейдтин жүрүшүндө милициянын кайгуул башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан алдыңкы айнектери караңгылатылган жана мамлекеттик номерлери жок Hyundai Grandeur үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Мыйзамдуу токто деген талапка айдоочу баш ийбей качууга аракет кылган. Бирок куугунтуктоонун жыйынтыгында унаа кармалган. Текшерүү учурунда унааны 16 жана 17 жаштагы өспүрүмдөр айдап жүргөнү аныкталган. Натыйжада унаа айып короого токтотулган. Окуя болгон жерге өспүрүмдөрдүн ата-энелери чакырылып, аларга карата тиешелүү укук бузуулар боюнча протоколдор түзүлгөн. Бишкек шаарынын кайгуул кызматы бардык ата-энелерге кайрылат. Балдарыңыздарды көзөмөлгө алып, унаанын ачкычтарын балдар жеткиликтүү жерлерде калтырбаңыздар. Жана автоунаа боюнча номери болуу экен, айып короого кирди. Тиешелүү протоколдор түзүлүп берип атат. Автоунаанын айдоочусу жашы жетелик. 2026 жылдын 7 апрелинде Абдрахманов жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде Range Rover үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Айдоочу мас абалда болгон. Анын айтымында аны мындай абалда рулга достору отургузган. Алгач айдоочу документтерин көрсөтүүдөн баш тарткан, бирок түшүндүрүү иштеринен кийин кызматкерлерге тапшырган. Наркологдордун корутундусу спирт ичимдигин колдонгондугун тастыктады. Автоунаа айып короого токтотулду. Айдоочуга карата укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлдү. Урматтуу айдоочулар, эскертебиз, мас абалда унаа башкаруу жол кырсыктарынын коркунучун жогорулатат жана реакцияны төмөндөтөт. Өзүңүздү жана айланаңыздагыларды сактаңыз. Мас абалда рулга отурбаңыз. Үстүбүздөгү 470 үлгүсүндө автоунааны Байтик Батырадан токтотконбуз. Токтоткон учурда мыйзамдык талабыбызга баш ийбей токтобой кеткен. Анан арттан колап жетип барган учурда автоунаанын айдоочусу мас экенине шек келип, азыр наркология бөлүмүнө алып келген учурда наркология бөлүмүндө бизге айдоочу мас экенин тастап беришти. Азыр эми автоунаа айып короо кирет, өзүнө карата тиешелүү протокол түзүлөт. Анан ошол протоколдор сотко айдоочунун үстүнөн чара көрүү үчүн жиберилет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгуул кызматы биргеликте өткөргөн кезектеги рейд дагы жол эрежесин одон бузган айдоочулардын көптүгү менен эсте турган болду. Алкоголдук ичимдик ичип рулга отурган, тиешелүү документи жок унаа башкаргандар, аны менен катар шаар көчөлөрүндө авто эм баштык кылгандар колго түшүп чара көрүлдү. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Ысык көл облусунун аймагындагы мамлекеттик мекемелердеги коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде
Ысык Көл районунун мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин мамлекеттик нотариусу 1976-жылы туулган ККК кармалды. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында нотариалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн ККК тарабынан нактылай акча каражаттарын системалуу түрдө жеке өзү алып турган фактылар катталып, алынган суммалар мамлекеттик алымдардын белгиленген тарифтик өлчөмүнөн кыйла жогору экени аныкталды. Аталган аракеттер Кыргыз Республикасынын нотариат жөнүндө мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 19 февралындагы номер 121 бузуу менен жүргүзүлгөнү такталды. Ага ылайык мамлекеттик алым нотариалдык иш-аракеттер жасалганга чейин жана накталай эмес түрдө төлөнөт. Мындан тышкары нотариалдык аракеттердин татаалдыгына жараша мыйзамсыз алынган каражаттардын суммасы 1000 сомдон 20 000 сомго чейин өзгөрүп тургандыгы аныкталган. Учурда кылмыш ишинин алкагында тергөө иш-чаралары уланууда. Ысык Көл районунун мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин мамлекеттик нотариусу КККнын мыйзамсыз иш-аракеттеринен жабыркаган жарандар болсо, УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгына Ж 039 22 511 80 телефон номуруна байланыш калтырыңыздар. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан өзгөчө ири өлчөмдөгү каннабис смоласын сатуу менен алектенип жүргөн адамдын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. 2026-жылдын 31 мартында транзит аталыштагы операциянын жүрүшүндө ИИМдин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында ээн талаага жашырганы аракет кылуу жерден коңшу өлкөнүн жараны 1983-жылы туулган Р.А.Ш. аттуу киши кармалган. Аталган жерде кечиктирилгич тинтүү жүргүзүү учурунда сатууга даярдалган баңги заты 7 кг 144 грамм каннабис смоласы гашиш табылып алынган. Кошумча териштирүүлөр жүргүзүлүп, бул жаран чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү далилденген. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголду. Алынган баңгизаттар боюнча соттук химиялык экспертизалар дайындалды. Учурда бул кылмыштуу топко тиешеси бар башка жарандарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары уланууда. Бишкек шаарында скутер жана жеке мобилдүү каражаттарын айдоочулардын катышуусу менен болгон жол кырсыктарын алдын алуу максатында өткөрүлгөн форум ийгиликтүү аяктады. Иш-чарада соңку 4 жылдын статистикасы талкууланып, жол коопсуздугун камсыздоо боюнча стратегиялык чаралар каралды. Форумда көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык, скутер айдоочулары 2022-жылы 55 кырсык катталып, 62 адам жаракат алган. Каза болгондор жок. 2023-жылы 68 кырсык, 73 жаракат, 2 өлүм. 2024-жылы 393 кырсык, 438 жаракат, 7 өлүм. 2025-жылы 682 кырсык, 756 жаракат, 14 өлүм. Жеке мобилдүү каражаттар 2022-жылы 14 кырсык, 14 жаракат, 2023-жылы 10 кырсык, 10 жаракат, 2024-жылы 108 кырсык, 115 жаракат, 2025-жылы 93 кырсык, 100 жаракат, 1 өлүм. Мото айдоочулар 2022-жылы 19 кырсык, 17 жаракат, 2 өлүм. 2023-жылы 31 кырсык, 37 жаракат, 1 өлүм. 2024-жылы 60 кырсык, 71 жаракат, 4 өлүм. 2025-жылы 72 кырсык, 80 жаракат, 2 өлүм. Форумга катышкан мотоклубтардын мүчөлөрү жана активисттер мындай иш-чаралардын маанилүүлүгүн белгилеп, өз пикирин бөлүштү. Алар жол кыймылын сактоо жана өздөрүнүн жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча билим алууга кубанычтарын билдирди. Жол кырсыктарын азайтуу үчүн шаар боюнча профилактикалык иштер, семинарлар жана агитациялык акциялар уланат. Милициянын кайгуу кызматы скутер, мотоцикл жана жеке мобилдүү каражат айдоочуларын жол кыймылынын эрежелерин так сактоого, коргоочу каражаттарды колдонууга жана жолдо этият болууга чакырат. Унутпаңыздар, өмүр бирөө гана. Сиздерди үйдө жакындарыңыздар күтөт.